Дагы бир тарбаңыздар кутмандуу күн, ардактуу көрөрмандар. ОТРК Баткен телеканалына таңкы Баткен берүүсү өз ишин баштады. Биз болсо анда эфир саатыбызды келген коногубуз менен уланталы. Анда биздин студиябызда атайын келген коногубуз бар. Белгилүү ушул Баткен жергесинен чыккан таланттуу ырчы агабыз Улан Ташкожоевдун шакирти, өзүчө жаш ырчы талантыбыз Бекзат Али Улубегим биздин студиябызда келип отурат. Кутман күн. Кандай келип атасыз? Жақсы келіп, бұйырса барсын, маңай жақсы келіп. Елменен саламдашалыңыз. Саламатсыздар ОТРК Баткен телеканалының жалпы көрүүчүлөрү, кутмандуу таңыңыздар менен. Бекзат, кош келдиңиз, көргөнүзгө кубанычтабыз. Манайыңыз Биз дагы, манайсын, биз дагы кубанычтабыз. Өзүңүз тууралуу биздин көрөрмандарга айтып берсеңиз, канча жыл кыласыз дегиле. Мен өзү Кыштыт айылында 1996 жылы төрөлгөнмүн. Ошол жерде окуп, ошол жерде чоңойдук. Кыштыт айылында. Ооба. Кыштыт айылында негизи баягы бир жакшы кеп бар, мындай тоолуу келгендиктен, баягы аба ырайы суук болот дейт. Ал жакта кандай болуп атат азыркы? Учурда аба ырайы жакшы азыр, эми кечинде эрте менен кичине суук болбосо, так күнүзү жакшы. Жакшы эле. Анан ушул сиздин эми ырчы деп Улан Ташкожоевдун шакирти деп айтып атабыз. Мына ушул боюнча айтып берсеңиз, ырчылыкка эмне себеп болду, эмне түрткү болду? Негизи эле баягы таланттуулар айылдын ичине чыгат дейт, ансарындай сизге 1,5 мындай түрткү болдубу? Ооба, албетте. Сен негизи кичинекей кезимден кыялданып ушу ырчы болсом деп, кызыгуум артып, айылга ошол эле Уланбек Ташкожоев, Оразбек Сапаров, Мирлан Доолатовдор барча эле ошолорду көрүп, ошондо кызыгуу башталган. Анан ошол күндөн бери кызыгып, мен өзү негизи кичинекей кезимден баштап эле Уланбек Ташкожоевдер менен негизи жакындан таанышмын. Ушул күнгө чейин Кудайга шүгүр, мамилебиз жакшы. Уланбек Ташкожоевдин шакирти болгонума сыйныктан аз. Шакирти болуп калганыбыз ошо мага ыр жаздырыш керек болду, аранжировка жасап. Анан Уланбек Ташкожоев менен байланышып, келип ошо үйүндө экөөбүз чогуу жасап, ага голос жазып. Анан анча жерлерге чогуу барып эме кылганда шакиртим деп өзү тааныштырып эме кылат. Ошол күндөн бери шакирти болуп жүрөбүз. Демек, үн жаздоонун артынан устат шакирт болуп калдыңыздар. Жакшы, эмне себептен Улан Ташкожоев, сиздердин айылыңызда Оразбек Сапаров бар дегендей, эмне себептен Улан Ташкожоев ушундай устат катары көрдүңүз? Биз эми мектепте окуп жүргөндө эми Уланбек Ташкожоев дагы бою узун байкебиз, мен дагы боюм узун. Анан досторум айтып калышы ошо Ташкожоев деп мындай тамашалашып, кайманат сыяктуу кылып эме кылышат. Анан мага негизи ырлары жагат, анын стили жагат. Ошол кишидей болсок деп ниет кылып ошол кишинин шакирти болуп жүрөбүз. Канча жыл болду? Негизи тааныштыгыбызга көп болду. Кичинекей кезимден бери эле таанышмын. Окуп жүргөндөн эле? Ооба, окуп жүргөндөн бери эле. Анан жакынкы жылдардан бери уже иштешип жатабыз да. Негизи ошол сиз айткандай эле Уланбек Ташкожоев, Оразбек Сапаров, Мирлан Доолатовдор ушул убагында ушул айылды, Баткенди кыдырып ушундай концерттерди берип жүргөн болчу, анчлаг мененчи. Анан негизи эле сиз айткандай эле баягы кызыгып, эми ошол убагыдагы Улан Ташкожоевдор ушундай бир гүлдөп атканда анан сиз барсаңыз кандай кабыл алды, кабыл алыш кандай болду? Кабыл алыштары жакшы болгон, барып сүйлөшүп, кадимкидей эле. Үчөөсү менен да негизи мамилем жакшы. Азыркы күндө да баарын дагы устатым деп билем, үчөөсүн дагы. Ошо көп жерлерге барганда Уланбек Ташкожоевдин шакирти деп чакырганда да, тааныганда да көпчүлүк ошондой таанышат да. Анан эми устат шакирттин ортосунда эмне баягы алмашуулар болот, эмне маектешесиздер дегендей? Ошо ырлар тууралуу болгондо өзүнүн кеңештерин айтат. Ырдап эме кылганда бул жер мындай кылышың керек, кичине созуп бирда же мындай кылып бирда деп. Негизи музыкалык билим жок сизде? Менде жок. Негизи окуган эмеспиз. Ошол кишилерди көрүп, ошолордой болсок деп, ошолорду туурап ырдап жүрөбүз да. Азыр репертуарда көбүнчө кандай ырлар бар? Кимдин ырлары бар? Эми репертуарда көбүнчө той ырлары бар. Азыр ошо жакшылыктарга чыгып турабыз.
азырынча ушу той ырларын аткарып атабыз. Сиздин социалдык ушул TikTok баракчаңыздан көрөбүз, көбүнчө ырдап калгандарыңызды тойлордо, жакшылыктарда. Ошондой жакшылык чакырганда көбүнчө кайсыларды суранып чакырышат? Сиздин чакырганда эмне кандай максатта чакырышат да жакшылыкка? Эми чакырганда ушу Уланбек Ташкожоевдин ырларынан суранышат, Оразбек Сапаровдун ырларынан суранышат. Уланбек Ташкожоевдин ырларынан бир попури ырым бар, ошону ырдайм көбүнчө. Ал киши уруксат берген. Ооба, өзү уруксат берген. Оразбек Сапаровдун ырларынан ырдайбыз. Негизи эле айтып калган ар бир интервьюсунда айтат, ушул Улан акебиз же болбосо Оразбек Сапаров менин ырларымды ырдай берсиндер, болгону бир раз ошол автордон рухсат сурап алып койсо, алдыдан өтүп койсо, анда биз каршы эмеспиз деген сөздөр бар да. Ошондон сиз деле туура кылыпсыз, анда ошол инсандардын өзүнөн рухсат алырдаган жакшы нерсе. Биз болсо анда ардактуу көрөрмандар, Бекзат мырзаны бир ошол биздин жалпы көрөрмандардын бир маанайын көтөрүп, балким үнүңүз ачылып калган болсо бир жандуу ырдап берсеңиз, биздин көрөрмандар бир сиздин дагы бир жандуу үнүңүзгө бир күбө болсун. Макул, анда Уланбек Ташкожоевдин ырларынан Сулууга деген ырын ырдап берейин. Жакшы болот. Күлкүң сенин керемет, жүзүң айга тең элек, жүрөктө сүйүм байкачы. Ашык болуп келемин, сүйүм ырдап беремин, карачы мага карачы. Күлкүң сенин керемет, жүзүң айга тең элек, жүрөктө сүйүм байкачы. Ашык болуп келемин, сүйүм ырдап беремин, карачы мага карачы. Шайырмын өзүң, жагат күлгөнүң, ашык болдум сулуу сага мен өзүң. Шайырмын өзүң, жагат күлгөнүң, ашык болдум сулуу сага мен өзүң. Бара келди, азаматсыз солжалар. Негизинен көбүнчө өзүңүз мындай эми ырчылыкка аралашкандан кийин мындай илхом келип, ыр жазып, огон жараткан учурлар болду сизде? Эми ачыгын айтканда буга чейин азыр соңку жылдарда жазбай калдым. Негизи мурда окуп жүргөндө көбүрөөк жазып эме кылчумун. Анча жазгандарым тетрадта бар. Буюрса алдында ошо Уланбек Ташкожоев менен сүйлөшүп, ошолорго обон чыгарып, өзүбүздүн жеке автордук ырларды чыгарабыз деген пландар бар. Анан баягы эфирден сырткары айтып калдыңыз, ошол Уланбек Ташкожоев менен ошол Москва жергелеринде концерт коюп жүрдүк да. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, ал жака кандай барып калдыңыз дагы? Кандай болду концерттер? Эми ошо былтыры жаңы жылга карата Уланбек Ташкожоев Москва шаарында концерт койду. Анан ошол убакта мен Москвада болчумун. Сиз деле Москвада жүрүп келдиңиз, мигрант болчу да? Ооба. Ооба. Өзү ошо концертке карата бардым жаңы жылга. Анан концерти болду, ошол жактан Уланбек Ташкожоев ошо бул жактан биз аранжировканы жасап, голостор жаздырып, концертине катышасың, сен алып чыгамын деп ошол кишинин түрткү болуп, ошол кишинин колдоосу менен чыктык да. Концертинде ырдадык, баары сонун болду концерт. Элдердин кабыл алуусу негизи жакшы экен. Улан тобун сүйүп угушат. Азыр өзүңүз айткан ошол Улан тобу. Улан тобуда азыр эми Улан тобу деп, бирок Уланбек Ташкожоев өзү жалгыз жүрөт. Негизи бул топ Улан тобу деп эле ошол Ташкожоев десе, Уланбек Ташкожоев десе эле тура болсо керек. Менимче азырынча топ жок да эми. Же ушу сиздерди кошкондо топ болуп калабы? Улан тобу деп булар өзү 1997 жылы чыгышкан. Негизи ошо 3-4 киши болуп эме кылышкан. Кийин анан шериктери ошо белгилүү себептер менен өздөрүнүн жеке жумуштары менен таркап кетишип, анан Уланбек Ташкожоев өзү жалгыз азыр ошо атты өчүрбөй өзү алып жүрөт да. Буюрса алды да балким кошулуп калабыз биз. Анан баягы негизи ырчыларда баягы бар го, мисалы эски ырларды жаңылап, жаңы форматта ырдап аткан азыр мындай замандын кандай десек бир түрткүсү болуп атпайбы ушундай? Сизде да барбы мындай эски ошол ырларды алып, жаңы аранжировка жасап ырдап чыкканга? Эми бизде Оразбек Сапаровдун Кыйнабачы сулуу сен дегенди азыркы кичине заманбап кылып жасап ошолорду ырдап чыкканбыз. Анан бир казакча ырды ошо былтыры Москвада концертте ошо казакча ырды кыргызчага которуп ошо концертте ырдадым. Негизи алдыда кандай пландарыңыз бар?
Алыда буйрса ушу азыр эми көбүнчө ырларыбыз той вариантындагы ырлар да. Ошо буйрса мына бир клип тарта турган ырлар дагы аткарсак деген. Клип тартып ошондой бир оор ырларга өтүш керек да. Негизи мындай бир неме бар, максат мисалы ушул жылы баштайын, ушул айда баштайын бир деп мындай камынып, клиптерге даярданып, ушундай бир максат болот ар бир чейда, ар бир адамда. Ошого сиздин максатыңызды сурайын деп аткан. Ушул балким Ташкожоевдун ырларынан эле эмес, өзүңүз да актердук ырларды чыгарып, ушулга клип тартып дегендей. Сөзсүз. Буйрса узартпай эле ушу быйыл баштайбыз. Ошо жакшы ырлар жазып өзүбүздүн автордук жеке ырларыбызды буйрса күтсөңүздөр болот. Ушул 2025. Мынакей. Мына ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй эле Бекзаттын оозунан уктук. Кудай буйрса эми мына ушул жылы 2025-жылы башталган жыл, албетте сөзсүз түрдө Бекзаттын дагы чыгармачылыктагы эмгектерин көрүп калат экенбиз буйрса. Сөзсүз түрдө талыкпаган эмгек артында ийгиликтер жатат эмеспи. Негизи эле ушул алгачкы сахнага, чоң сахнага чыккан күнүңүз эсиңизде? Мен өзү ошо 2014-жылы окууну бүтүп, анан эл катары эле иштейбиз деп Россияга Екатеринбург шаарга барганбыз. Анан ал жакта эми мына чакан туулган күн, юбилей эмелерди ырлап жүргөн негиз. Анан тойлорго деле чакыруулар болчу, бирок негедир барган эмес экен. Балким уялганмынбы, тартынганмынбы, кандай болгон. Анан ошо тойлорго негизи баргым келчү эмес, бирок туулган күн, юбилей эмелери барып бырдаганбыз. Анан ошо былтыры Уланбек Ташкожоев чыгышың керек деп мотивацияны берип, дуктан берип туруп, анан концертин алып чыкты. Ошо биринчи жолу концертте ошо былтыр Москвада ырдадык. Уланбек Ташкожоевдун концертинде. Демек, алгачкы сахнага кадамыңыз ошол жерден башталды. Жакшы. Анан ошол күндөн баштап, анан жакшылыктарга, тойлорго чыгып баштадык да. Азыркы таптачы айыл жергесинде ушундай чакыруулар болот абы? Мындай чакан отуруштарда деп койсок болот, туулган күндөрдө. Болуп турат, сөз болот, тойлордо болот. Биз эми Уланбек Ташкожоевду, Орозбек Сапаровду карасак, жалаң баягы жакшылыктарда өзүнүн Ямахалары менен барат да. Анан сизди көрүп, азыр Ямаха үйрөнүп атам деп атпайсызбы? Кийинкисине Ямаха менен келем деп. Ошондуктан мен дароо эле ойлогом, шакирти десе дароо эле ойма, булда Ямаха ойнойт го деп. Кызыгыңыз болгон эмеспи буга чейин? Буга чейин кызыгуу болгон, эми Ямаха буйрса азыркы күндө үйрөнүп атабыз. Кийинки эфирге келгенде буйрса Ямаха менен келебиз. Азыр эми ошо өзүбүздүн аранжировка минустар бар. Ошолордо эми эстрадный эле кылып ырдайбыз да. Илхом кайсы учурда келип калат? Илхом ар кандай болуп калат. Мисалы сиздики? Меники айрыкча мага эмнегедир кечинде келет да, ушу үйдө отурганда келет. Жакшы. Ардактуу көрөрмандар, биздин социалдык баракчаларыбызга катталып кетүүңүздөрдү чакыра кетели. Албетте биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларында УТРК Баткен деп издесеңиздер биздин канал чыгат. Мына ушул каналга катталганды унутпаңыздар. Албетте биздин ушул эфирибиздин толук чыгарылышындагы дал ушул YouTube каналыбыздан көрө алсаңыздар болот. Сиз ал жака башпагыңыз дагы каналга катталып, жана ошондой эле башкалар менен бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыздар. Эгерде каналга катталган болсоңуз, ар бир ошол телеканалыбыздан кеткен эфирлерди биринчилерден болуп толук көргөнгө сиздин да мүмкүнчүлүгүңүз бар. Сизге дагы айта кетели, Бекзат мырза, ошол биздин каналдарыбызга катталып койсоңуз, сөзсүз түрдө облус аймагынан алынган жаңылыктарды жана ошондой эле ушул эфирибизди дагы YouTube каналынан көрө алсаңыз болот. Негизи социалдык баракчаларда кандайсыз? Социалдык баракчалар көбүнчө кайсы социалдык баракчада отурасыз? Мен өзү көбүнчө TikTok баракчам бар өзүм. Ошо TikTokто отурабыз көбүнчө. Ал жактан да прямой эфирлерге чыгабыз, ырдап турабыз. Ошол жактан да көпчүлүгү таанышат. Көрөрмандар сураган каналдарда да турасыз. Ооба, сөз. Үйдө өзүбүздүн аппаратурабыз бар, чакан. Ошол жактан жандуу аткарып беребиз. Студияңыз бар экен анда үйдө? Чакан. Чакан концерттик студия деп койсок болот. Жакшы. Негизи дагы ушул алдыдагы 25-жылы дагы кандай максаттар бар? Мына клип тартабыз, чыгармачылыкта, деги эле жашооңузда, жеке жашооңузда дегендей. Мындан тышкары буйрса азыр ошо жакын эле Уланбек Ташкожоев менен сүйлөштүм, ошо үн жаздырууну үйрөнсөмбү деп азыр ошонун үстүндө буйрса жана керектүү жабдыктарды заказ кылдык.
жакында келет буюрса. Демек үн жаздыруу аппаратыңыз. Анан Негизи айылда деле үйрөнүп ушундай калгандан таланттар көп кийин- болсо керек менимче. Ооба, Ырдап чыгат сөз элем, үн бар, жаздырат элем. ооба. Анан ошо TikTok'то отуруп эме кылганда да мен эми өзүм видеолорум киргизем. Ал жактан эми комментарийге дагы жеке личкага дагы жазышат. Ошо голос жаздырайын дедим эле, жазып бересизби деп. Анан ошо ойлонуп көрүп Уланбек Ташкожоев менен сүйлөшүп ошол нерсени үйрөнгөн атам. Буюрса азыр заказ кылып койдук, жакында келет. Аппараттарды. Демек сиздин да өзүңүздүн жеке студияңыз да болуп калат экен, буюрса. Буюрса. Негизи Жакын ошол күндөрдө. сиздин айылдаштарыңызга жакшы бир мүмкүнчүлүк экен десем болот, таланттуу ырдайм деген улан кыздар болсо, мына Бекзат мырзанын үйүнө барсаңыздар, балким буюрса үйдө эле чакын ачып коесуз деп. Айылдыктарга кенен жакшы ырдайм деген таланттуулардын эшигин ачып берет экен. Жакшы үйрөнүп эме кылгандан кийин буюрса ошо балким Баткенге көчүрөбүз студияны. Негизи көз карашыңыз сиздики кандай мындай ушу жаш таланттуу чыгам дегендерге өзүңүздүн кеңешиңиз? Жакшы эми негизи адамдын өзүндө таланты бар болгон болсо аны жашырбаш керек да. Элдин алдына чыгыш керек, уялбаш керек, тартынбаш керек дегендей. Сиздер болгон башында. Негизи болгон башында. Негизи болгон. Аны кандай жеңиш керек? Аны тайманбастык керек, адамдын эрки керек. Ошо тайманбай чыгыш керек да, мен колуман келет деген өзүнө болгон негизи ишеним керек адамда. Сөзсүз түрдө. Ар бир ошол эл алдына чыгып атканда сөзсүз түрдө ардактуу көрөрман, Бекзат мырза айткандай эле өзүңүзгө ишеним коюңуз. Өзүңүз аткарып аткан ырыңыздын балким жан дүйнөсүнө кирип кетесизби? Деги эле ырдап аткан ырыңызды эле унутпасаңыз, сөзсүз түрдө элди эске алып, Бекзат айткандай эле тайманбай, эркин ырдасаңыз, сөзсүз түрдө өз баягы ырыңыздагы жүрөккө жетет деген ойдобуз. Рахмат сизге. Дагы сиз менен ушул эми аппаратураңыз болгондон Кудай буйрса кененирээк эфир кылабыз деген ойдомун. Ушул жандуу аппараттар менен балким устатыңыз да келип калса, аны менен кошо дагы сизди чакырып калабыз деген ойдобуз. Негизи дагы кандай концерттер барбы? Ошол Ташкожоевдун чет жерде жүрөт азыркы учурда чакыруу болуп атабы концерттерде? Чакыруу Уланбек Ташкожоев быйыл дагы жаңы жылга карата концерт койду. Москвада эле салтка айландырып алуу десек болот. Ошол жакта ар бир ошо майрамдарга карата концерттерин берет. Быйыл дагы ошо барайын деп жатканыбыз, айрым бир үй бүлөлүк себептерге жараша мен бара албай калдым быйыл. Көбүнесе ошондой нерсе тоскоолдук болуп аткан жокпу сиздин чыгармачылыгыңызга? Үй бүлөлүк себептер, үйдүн кичүүсү экенсиз, Үйдүн кичүүсү жалгыз болупса. Ошого мындай чыгармачылыкка баш отуз менен кирип кеткенге ошол себеп болуп аткан жокпу? Ошондой десе дагы болот. Үйдөгүлөр кандай колдоо көрсөтөт? Үйдөгүлөр негизи мындай сүйүнүшөт, жакшы колдошот, сыймыктанышат, сөз мен ырдаганда көрүп. Көз караштары жакшы. Негизи колдоп турат. Ооба, сөз бир туугандарым дагы бар, колдошот. Демек, колдоо болгон болсо, анда сиздин өзүңүздө гана баягы өзүңүз айткандай эле талпынуу аракет керек экен, бир гана. Сизге рахмат Бекзат, ушундай биздин көрөрмандарга буйрса өзүңүздүн мындай алгачкы эфириңизди кылдык деген ойдобуз. Буга чейин мен сиздин ушул Instagram, TikTok баракчаларында ырдагандарыңызды көрүп жүрүп, ошол сиздин да бир талантыңызга биз дагы бир эшик ачалы деп студиябызга чакырып турабыз, келип бериңизге ырдаачылык айтабыз. Анда эфирибиздин соңунда сизге эркин микрофон берели, камераны карап айта турган сөзүңүз болсо же биз тараптан берилбей калган суроолор болсо айтып алсаңыз болот. Биринчиден сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга, жалпы жамаатыңыздарга, ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Ал эми биздин көрүүчүлөргө болсо бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн дейбиз. Ишиңиздерди жалаң гана ийгиликтер коштосын. Сизге чоң рахмат дагы бир рет келип бергениңиз үчүн. Айылапка салам айтып барыңыз. Чоң салам болсун бизден. Анан Кудай буйрса кийинки эфирде эми сөзсүз түрдө сизди дагы ырдатабыз эмикисте. Жалаң гана интервью кылган болсок, сүйлөткөн болсок, эмикисинде эми ыр болот туугандар. Биз болсо ардактуу көрөрмандар, УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү болду. Сиздер бизди көрдүңүздөр. Ал эми дагы бир рет эфирдин соңунда айтып кетелим. Биздин социалдык баракчаларга баш багып катталып койгонду унутпаңыздар. Instagram, TikTok жана ошондой эле YouTube каналдарында УТРК Баткен деп издесеңиздер чыгабыз, ардактуу көрөрмандар. Катталганды унутпаңыздар, достугуңуздун санын көбөйтүп, өз салымыңызды кошуп кетсеңиз болот. Ал эми УТРК Баткен телеканалы мындан аркы берүүсүн уланта берет. Сиздер биз менен бирге болуңуздар. Кызматыңыздарда Жөнүм Расул Ахматов болдум. Кийинки эфирлерден сиздер менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.